Бүгүн Кыргызстандын аймагына узун сары келди. Жаз мезгили биз колдонгон календар боюнча 1-мартта башталат. Бирок кыргыздын эсеби боюнча жаз 1-мартта башталбайт. Кыргызда 90 кетпей тоң кетпейт деген сөз бар. 90 мезгили 13-декабрдан 13-мартка чейин созулат. 1-февралдан 1-мартка чейинки мезгил мүйүз аяз, 1-марттан 13-мартка чейинки учур кийиз аяз деп аталып, 13-мартта кыш бүтөт. Ушул күнү 90 чыгып жер кыртышынын тоңу ээрийт. Бак-дарактардын бүчүрлөрүнө жан кирип, борсоюп чоңое баштайт. Ошол себептен өзбектерде март айын амал айы деп аташат. Чилде чыккандан кийин жааган карды сары кар деп коет. Айрым жыл эсебин жүргүзгөндөр 26-февралдан 11-мартка чейин 90догу чал кетет дешет. Ушул 11-13 марттан кийин кыш толук кетип жаз келди десек болот. Март-апрель айлары жазгы өзүмчүлүк болуп, аны кыргыздар узун сары деп коюшат. Негизи күн менен түндүн теңелишинен соң күн узарып узун сары башталат. Кыргыз эли малдын этин сүрсүтүп, сары жүрмө, чучук жана башка чүйгүн эттерди узун сарыга сакташкан. Себеби бул айларда адамдардын курсагы тойбой, алы кетип, мал арык тоют жок болгон. Ушул айларда суук болуп, мал ачкадан жүнүн жеп жут башталган. Эгер суук узак болсо, мал кырылып жут болгон. Кыргыз эли көчмөн турмушта тиричилик кылган кезде кышкыга согум деп бир модо малды же жылкыны союшкан. Анткени жазга жакындаганда мал арыктап, союуга жарактуу мал калбайт. Ошондуктан семиз бээни союп, анын чучугун, картасын, жалын көбүнчө жазга калтырышкан. Семиз уй союп, сары жүрмөсүн, жиликтерин сакташкан. Семиз кой союшса, анын сөөгүн алып таштап, карындын ичине сууп этин салып, жүк жыйган тактанын алдына киргизип коюшкан. Жаз башталып, кар ээриген кезде тоңгон эттен үй бүлөсүнө тамак жасап беришкен. Ал эми семиз бээнин чучугу менен картасын, жалын күн жылый баштаганда каптын ичиндеги ундун арасына салып коюшкан. Ал ундун ичиндеги сүрлөр жайкы ысык малга чейин бузулган эмес. 13-март менен 1-токсон аяктап 2-токсон башталат. 2-токсон 13-мартта башталып 13-июнга чейин созулуп, жаз шилдеси баар деп аталат. Кыргыздар абал баар жаз эле, жалама айран аз эле деп ырдашчу. 22-мартта күн менен түн теңелип, 23-марттан баштап күн узара баштайт. Бул учур Нооруз аталат. Фарс тилинде нов жаңы, руйзё күн дегенди билдирет. 13-марттан 40 күн өткөндөн кийин 20-апрелде чил баар бүтүп, 10 күндүк гүл баар башталат. 2-майда жаз шилдеси бүтөт. Ошол мезгилде үркөр жылдызы да батат. Кыргыздар үркөр батты кош жатты деп коюшат. Кош айдоо токтоп, кылкандуудан эгиндерин себүү аяктайт. 8-майдан 90дон акыры болгон 40 күн саамал мезгили болот. Кыргыздар бейсап саамал кылып иче турган ай.